А, Бардыгыңар көрүп жатасыздарбы? Экранды, презентацияны. Аман видно же, да? Көрүнүп атат. Жакшы. Менин атым Анар Розобаева. Мен Пик Карако программалардын менеджери болуп иштейм. Негизи Пик Карако бул бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору да. Андан кийин бул негизи Пик ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы Улуу Британиянын өкмөтүнүн UK8 тарабынан каржыланып, анан DI менен Кыргызстанда жана Тажикстанда ишке ашырылат да. Андан кийин Кыргызстанды эле карап көрсөк, Кыргызстанда бизде 3 центрибиз бар, 3 офисибиз бар. Эң биринчи офисибиз бул Бишкекте ачылган болчу. Бул болсо Чүй регионунун Талас областын Бишкекти камтыйт. Андан кийин экинчи офисибиз бул Ош жакта ачылган, Ошто, анан ал Ош областынын Баткен, Жалал Абад областтарын камтыйт. Анан кийин үчүнчү биздин офис бул Караколдо ачылган. Каракол болсо ошо Нарын областы менен Ысык Көл областын камтыйт да. Негизи Пик Каракол деген эмне деген уюм, анан кандай кызматтарды биз сунуш кылабыз да негизи. Мен айтып кеткендей, азыр UK8 аркылуу каржылагандан кийин биз албетте азыр акысыз өткөзүп жатабыз да бүт кызматтарыбызды. Бирок келечекте биздин бүт кызматтарыбыз дагы сатылат. Ошон үчүн азыркы убакытта сизде эң жакшы мүмкүнчүлүк бар да, ошо акысыз программаларды окуп бүткөнгө. Эң биринчи биз ишкерлерге акселерация программаларын же болбосо преакселерация же инкубация программаларын өткөзөбүз. Биздин программада ишкер, кеңешчилер, бизнес устаттар бар. Сиздерге алар жардам беришет, өзүңүздү бизнесиңизди өркүндөтүү үчүн. Андан тышкары вебинар окутууларды өткөзөбүз. Бул вебинар бардык бизнес өкүлдөрүнө ачык да негизи. Андан кийин биз андан тышкары биздин эл аралык таанышуулар, анан байланыштар бар да. Биз окуган гибрид түрүндө, окууларды гибрид түрүндө өткөзөбүз. Гибрид деген эми онлайн, интернет менен да Zoom бүгүн өткөндөй Zoom менен өткөзөбүз дагы. Андан тышкары офлайн дагы өткөзөбүз дагы. Биздин офис Караколдо декабрдын аягында ачылган. Адресибизди дагы кийин беребиз. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жака дагы кирсеңиз, суроолоруңар болсо, ошол жака дагы кирип кетсеңиздер болот. Андан тышкары биздин ошо инвесторлордун жана демөөрчүлөрдүн тармактары бар да. Эми кандай дагы башка иш-чараларды өткөзөбүз? Биз иш-чараны мисалы Каракол же Нарын эле региондордо же болбосо Кыргызстанда эмес, башка дагы дүйнөлүк деңгээлде да өткөзөбүз да. Мисалы, эң биринчи ошо Кыргызстанда ишкердиктин дүйнөлүк чемпионатын биз баштаганбыз да. 2020-жылы баштаганбыз дагы, анан 2021-жылы дагы биз уюштурганбыз. Андан тышкары башка дагы Techstart же болбосо Startup Weekend же предприниматель деген иш-чараларды дагы өткөзөбүз дагы да. Андан тышкары мен айтып кеткендей, биздин коноктор бар да. Ошо кандай коноктор? Эң биринчи бул практиктер. Мисалы алганда кафенин мисалы кожоюну же болбосо андан тышкары биз мына тренерлерди, консультанттарды чакырганбыз. Андан тышкары дагы чет өлкөдөн дагы кеңешчилерди чакырабыз да. Анан тематикалар ар кандай, мисалы маркетингден баштап, финансы же болбосо фандрейзинг да,
мисалы каржыларды каяктан издесе болот, же болбосо кандайдыр бир проблемалар болсо бизнесте ошолорду кандай чечиш керек, кандай методикалар бар, ошону дагы биздин вебинарларда уксаңыздар болот да. Негизи биз Пик Каракол 2021 жылы октябрда биринчи программабызды баштаганбыз. Ал программа акселерациялык программа болчу бизнес рост деген орусча тилинде өткөзгөнбүз. Андан кийин экинчи программабыз бул преакселерациялык программа. Азыр биз аны 7 жума уже өткөздүк. Анан келе турган жумада 5-чи күнү биз демо дей деп коебуз, то есть демонстрацияндык күн. Ошондо биздин выпускниктер өзүлөрүнүн презентациясын, идеяларын айтып берет да. Ошондон кийин анан булар выпускник биздин катышуучулар анан ошо сертификатты алат да. Ошо экинчи программабыз бүтүп жатат. Эми ошо келе жаткан биздин программабыз, ошо сиздер бүгүн катышып жаткан маалыматтык сессиясы бул преакселерациондук бизнес айым программасы да. Бул негизи программа 28 февралда биз өтүнмөлөрдүн баарын кабыл алабыз. Андан кийин биз баалап, анан 20-25 айымды тандап алабыз да бул программага. Андан тышкары ошо тренинг же болбосо жанагы программаны 7 жумада программадан тышкары биздин программаны бүтүрүүчүлөр насаатчыларга дагы насаатчылар менен дагы устатчылыктар менен иштесе кийинки бизнесин өркүндөтүү үчүн ошо алар менен иштесе дагы болот да. Ал дагы азырынча акысыз. Негизи ошо биздин командабыз азыр 2 кишибиз. Мен Анара Розобаева айтып кетчү, анан Аман Бадянсеркеев, бул биздин коммуникация жана иш ара боюнча адисибиз. Андан кийин эгерде сиз рекламаны же объявленияларды көрсөңүздөр керек, биз дагы жардамчы издеп жатабыз. Ошо 3 киши иштейбиз Пик Караколдо. Кудай буйрса ошо 3-чү кишини алсак, келе жаткан программаны 3 киши болуп иштейбиз. Бул ошо Пик Каракол жөнүндө маалымат кыскача. Азыр эми мен ошо преакселерациондук программа боюнча айтып кетейин дедим эле да. Бир мүнөт. Эми бизнес айым преакселерациялык программа жөнүндө айтып кетсем, анда бул программанын максаты ишкердик жөндөмдүүлүктөрдү өркүндөтүү да. Анан мен айтып кеткендей, мөөнөтү 7 жумалык гибрид түрүндөгү программа болот. 2 программаны биз акселерациондук жана преакселерациялык программаны биз орус тилинде өткөзгөнбүз. Бул 3-чү программаны биз кыргыз тилинде өткөзөбүз. Анан негизи график боюнча бизде 7 жуманын арасында ар бир дүйшөмбүдө 4-төн 6-га чейин тренинг өтөт. Топиктерин да айтып кетем кийинчерээк. Андан тышкары шейшемби менен жуманын ортосунда биз ошо бир күнүндө да, мисалы бир катышуучуга 1 саат кеңеш берилет. Анан 1 саат коучинг деп коебуз да. Коучинг ошо сиздер менен 1 саат ошо бизнесиңерде кандай проблемалар бар, кандай чечиш керек, кандай түрлөрү бар, же болбосо кандайдыр бир контакттар жокпу, мисалы да, партнерлоруңар жокпу, же кандай бир суроолоруңар болсо, ошо кеңешчи менен анан коучинг менен иштеп чыгасыздар да. Андан тышкары сиздерге үй тапшырма берилет да. Мисалы
бул программанын ичинде гипотеза, кандайдыр бир гипотезаларды текшерсек болот да. Мисалы деген сиздерде бир кандайдыр бир идея бар да. Ошо идея бир продукт же болбосо кызмат, мисалы ойлонуп жатасыздар дагы, ошо кызмат же болбосо продукция ошо сиз жашаган жакта региондордо сатылабы же болбосо башка маркетплейстерде сатасыздарбы, ошо иштейби, ушундай кылып сатса болобу же болбойбу, ошо гипотезаны текшерсеңиздер болот да. Ушу 7 жума убакытта. Бирок негизи эгерде сиздин регистрация өтсөңүздөр, каттоодон өткөзүп же болбосо ОСО болуп иштейсиздерби же болбосо частный предприниматель болуп иштейсиздерби да, может же патент алып иштейсиздерби, эгерде силердин продукцияңар же болбосо кызматтарыңар бар болсо, анда сиз ошо продукцияңардын мисалы башка ассортиментин көбөйтөсүзбү же анын сапатын жакшырлатасызбы, ошону иштеп чыксаңыздар болот да, ошо коуч менен, тренерлер менен иштеп. Анан ушул программаны өтүш үчүн эмне керек? Эң биринчиден биз айткандай гибрид түрүндө өткөзөбүз. Кандайдыр бир сессияларды онлайн өткөзөбүз. Ошон үчүн сиздерге ноутбук, компьютер же керек. И интернеттин ылдамдыгы дагы жакшы болуш керек да. Анткени видеолор болот, мисалы. Андан тышкары ушундай презентацияларды өткөзөбүз. Ошо презентацияларды көрүш үчүн сиздердин интернетиңер дагы жакшы болуш керек да. Ылдамдыгы дагы жакшы болуш керек. Негизи кандай максаттарды көздөйбүз, анан кандай методика менен өткөзөбүз да. Максат ошо мен айтып кеткендей билим жана тажрыйба алуу, андан тышкары ошо өзүңүздүн бизнесиңизди өркүндөтүү, бизнесиңиз эгерде бар болсо. Эгерде жок, жөн эле идея, бизнес идеяңыз бар болсо, кандайдыр бир кызмат же болбосо продукцияңарда оюңарда болсо, ошону гипотезасын текшерүү да, ошо идеяны кантип ишке ашырып, ошо кызматты анан эң биринчи кандайдыр бир сатууларды баштоо да. Ошо 7 жуманын арасында ошо продукцияңарды же кызматыңарды сатып көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Андан кийин биз эң аягында ошо 7 жумадан кийин апрелдин аягында демо күнү болот. Демо күн бул деген ошо инвестор жана эксперттердин астында сиз өзүңөрдүн презентацияңарды кыласыз да. Өзүңөрдүн продукцияңарды, өзүңүздүн кызматыңызды, өзүңүздүн бизнес идеяңызды алардын алдында жактайсыздар да. Анан кийин биз негизи мен айтып кеткендей гибрид түрүндө өткөзөбүз. Көбүнчө ошо 2 программаны биз онлайн өткөздүк көбүнчө. Азыр эми Кудайга шүгүр ковид кичине кандайдыр бир азайып баратат. Анан ошон үчүн биз офлайн түрүндө дагы өткөзөбүз да. Көбүнчө бул биз психология жана гендердик топик боюнча карасак, ошолорду биз офлайн өткөзөбүз. Калгандар мисалы маркетинг же болбосо фандрейзинг деп коебуз да, же болбосо финансларды кандай санаш керек, кандай модель кылыш керек, ошону биз онлайн түрүндө өткөзөбүз. Анан биз негизи пландарыбызга 20-25 катышуучуларды тандап алабыз да. Эми азыркы убакытта мен статистика боюнча карап көрсөм, орто эсептен 150 ошо өтүнмө алыптырбыз азыркыга чейин. Эми бирок биздин 28 февралга чейин дагы убакыт бар. Ошо 28 февралга чейин дагы өтүнмөлөрдү алабыз да. Анан ошолордун ичинен ошо 20-25 сапаттуу өтүнмөлөрдү катышуучуларды тандап алабыз.
Эми биздин расписаниябызды айтып кетсек, анда ошо тандап бүткөндөн кийин 20-25 катышуучуну 14 мартта ошо биздин биринчи жума башталат. Өзүңүздүн бизнес стратегия боюнча топиктен баштайбыз да. Андан кийин Кудай буюрса 25-апрелде ошо 7-жума болот да. Мен айтып кеткендей, расписание боюнча дүйшөмбү күнү тренингдер болот. Андан кийин шейшемби же жумада ошо эми бул өзүбүздүн жана тренерлердин анан силердин убактыңарды карап туруп, андан кийин ошо консультация жана кеңештерди жана коучингди 1 саат, консультация 1 саат, 1 саат коучингди ошо шейшемби менен жумада саат 10дон 6га чейин коебуз да. Бир кандайдыр бир көрөбүз качан тренер бош болот же болбосо биздин коуч бош болот, ошол убакытта 1 саат коебуз. Ошондо орто эсептен бир жумада 4 саат болот да. 2 саат тренинг, анан кийин 1 саат кеңеш жана кеңешчи иштейт, анан кийин 1 саат коуч болот да. 4 саат. Андан тышкары сиздерге үй тапшырма берет. Мисалы, сиздин кандайдыр бир идея бар, пекарня ачам деп ойлойсуз да, мисалы. Ошо коуч менен сиздер чогуу иштейсиңер дагы, анан кийин алар сиздерге үй тапшырма бериши мүмкүн. Мисалы, ошо базарды негизи анализ кылыш керек. Мисалы, Балыкчы районунда, Балыкчы шаарында мисалы пекарня барбы же жокпу, мисалы, же болбосо идеяңыз негизи сиздин продукцияңар ошо сиз жашаган региондо сатылабы, сатылбайбы да, ошондой үй тапшырма берилет да. Андан кийин ошо негизи биздин программанын түзүлүшү 7 модуль, 7 жумада болот да. Эң биринчи модуль бизнести өнүктүрүү жана стратегияны иштеп чыгуу боюнча болот. 2 саатта. Андан кийин ошо жумада 1 саат ошо топик боюнча 1 саат ошо тренер сиздер менен иштейт. Андан тышкары коуч иштейт бир жумада. Анан экинчи жумада бул экинчи модуль маркетинг боюнча болот да. Үчүнчү модуль бул болсо сатуу каналдарды санарип иштирүү да. Анткени биз билебиз да, ковидтен кийин баардыгыбыз соодадагы биз көбүнчө интернет менен колдонуп сатууларды аткарып жатабыз азырынча көбүнчө. Ошон үчүн биз дагы ошо сатуу каналдарын өнүктүрүү боюнча кадамдарды кылабыз да. Ошондо сиздер ошо коуч менен же болбосо тренерлер менен, мисалы Instagram страницаңар жок болсо, ошо Instagram страницаңарды ачып, ошо мисалы деген же болбосо кандайдыр бир идея веб-сайт ачасызбы, же болбосо бир эле страничка веб-сайт ачасыздарбы, баракча, же болбосо Telegram ачасызбы каналда өзүңүздүн профилиңерди. Ошолорду кайсы канал жакшы иштейт, ошону аныктап туруп, анализ кылып туруп, андан кийин ошо коуч менен ал кеңеш менен жардам менен сиздер өзүңөрдүн продукцияңарды алдыга жылдырганга аракет кыласыз да. Андан кийинки модуль, 4-чү модуль бул финансылык модельдөө болот да. Бул ар кандай модельдер болот. Мисалы, сиз ойлойсуз, мен маркетплейсте иштеймби, же болбосо мен өзүм партнерлорум менен иштеймби дейсиз, же болбосо Instagram менен иштейм дейсизби да. Ошо модельдерин санап чыгышыңыздар керек да. Кандай методика менен сиз ошо сатууларды көбөйтөсүз, өзүңүздүн акчаңызды көбөйтөсүз да. Андан кийин андан тышкары биздин
питчинг сессиябыз бар. Ошо мен айтып кеткендей демо күндө сиздин презентацияңыздар болуш керек. Ошо питчинг сессияда биз ошо сиздин идеяңызды ошо кагаз түрүндө презентация кылып, кантип сиз айтып бересиз. Инвестор жана башка экспертлердин панелинин астында да. Андан кийин 5-чи модуль бул каттоо жана регистрация. Мисалы, эгерде сиз ОСО кылам дейсизби, же болбосо частный предприниматель деген же патент аласызбы, ошо кандай, кайсы түрлөрү сизге ылайыктуу болот да, эффективдүү болот мисалы. Анан кандай салыктарды төлөшүңүз керек. Анткени сиз билесиздер, бул жылы жаңы ошо салык боюнча жаңылыктар, жаңы закондор чыгып атат. Ошону биздин тренерлер айтып берет. Ошо кайсы түрдө сиз кандай салыктарды төлөйсүз, анан кайсы учурда сизге ошо эффективдүү болот, анан ыңгайлуу болот да. Андан тышкары 6-чы модуль бул каржылоо издөө. Биз өзүбүз программа, эч кандай каржылоо бербейбиз. Анткени бизде бюджетте гранттар же болбосо инвестициялар жок. Бирок биздин ошо жанагы демо күн деп коюп атабыз. Ошо демо күнгө инвесторлорду жана эксперттерди чакырабыз дагы. Анан алардын астында сиз өзүңүздүн бизнес идеяңызды, бизнесиңизди жактайсыз да. Андан кийин ошолордун арасынан партнерлорду мүмкүн табасыз да. Андан кийин эң акыркы модуль бул бизнести өркүндөтүү жөнүндө тематикада тренинг болот. Андан тышкары биздин гендердик специалист, бул гендердик сезимталдык жана аялдардын укугу боюнча топиктерди сизге айтып берет. Кандай укуктарыңар бар, да кандай проблемаларыңар бар, жана soft skills деп коет го, ошондой мисалы сиздин коммуникацияңарды, өзүңөрдүн мисалы партнерлор менен кандай сүйлөшүш керек, мисалы ошол эле сиздердин поставщик деп коебуз, же болбосо өзүңөрдүн клиенттерди ошолор менен кантип сүйлөшүш керек, ошолор жөнүндө дагы топик өтөт да. Эми биз негизи биз айтып кеткендей донор каржылаган программа, албетте биз кандайдыр бир натыйжаларды да көрсөтүшүбүз керек, анан өзүбүз дагы күтөбүз да. Биз эми кандай критерийлер, кандай күтүүлөр болот да бизденчи. Эми биз ошо 20-25 адамдан, катышуучудан 100% катышууну күтөбүз. Эми минималдуу катышуунун проценти бар да. Минималдуу ошо кийинки ошо программаны бүтүш үчүн, сертификат алыш үчүн, ошо демо күндө өзүңүздүн презентацияңызды жакташ үчүн ошо минималдуу 75% сиз ошо тренингтерге, кеңештерге жана коучинг сессияларга катышып беришиңиз керек да. Андан тышкары үй тапшырманы сиз 75%-ын арттырышыңар керек, минималдуу. Андан кийин эми бул негизи үй тапшырма бул өзүңүздүн да бизнести өркүндөтүү үчүн керек да. Кандайдыр бир жөн эле теория эмес, ошо өзүңүздүн бизнести өркүндөтүү үчүн тапшырма берилет да. Ошону сиз аткарышыңыздар керек. Андан тышкары биз сиздерден активдүү катышууңузду күтөбүз. Андан кийин ошо 7 жума бүткөндөн кийин, программа бүткөндөн кийин демо күндө ошо сиздин питчиңизди дагы күтөбүз. Андан кийин ошо питчтен кийин биз сертификат беребиз дагы. Анан келечекте сиз ошо биздин бүтүрүүчү болуп саналгандан кийин ошо насаатчы алар менен сиздин ошо бизнести өркүндөтүү үчүн дагы иштөөгө мүмкүнчүлүк болот да. Азырынча ал дагы
акысыз анткени донорлук уюм бизди каржылаган үчүн да. Бирок келечекте биз 22-жылдан баштап уже өзүбүздүн бутубузга туруш үчүн ошо бүт программалардын баардыгын ошо донорлук программа жабылгандан кийин биз ошо бутубузга туруш үчүн ошо программалардын баардыгы ошо биз өзүбүз акча менен кызмат катары уже сатабыз да. Андан кийин биздин ошо этика жүрүм турум кодекси бар. Ошо кодекстин дагы сиздер кандайдыр бир ошону колдонушуңуз керек да. Анткени бизнес деген негизи ошо стат данныйлар болот, же болбосо ошо канча сатып алынат, же болбосо ошо акча түрүндө негизи бул конфиденциалдык маалымат болуш керек да. Ошон үчүн ошо конфиденциалдык маалыматты мисалы тышка алып чыкпаш керек деген ушундай бир жүрүм турум кодексинде жазылган да. Андан тышкары дагы башка суроолаптар дагы болот да. Андан тышкары ошо биздин бүтүрүүчүлөргө, биздин катышуучуларга ошо бизнес диагностика, акысыз бизнес диагностика өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. 45 мүнөттүн ичинде ошо 7 тематика бар. Мисалы маркетинг жана айтып кеткендей, жана финансы боюнча да. Андан тышкары башка мисалы команда боюнча мисалы кандайдыр бир суроолор же проблемалар болушу мүмкүн. Ошо 7 топиктен ошо тренер, то есть кеңешчисиз менен иштеп, анан ошо сиздин проблемаңызды аныктап, анан кандай жолдор бар, кандай сунуштар бар, ошол менен анализ аласыз да. Ошо бизнес диагностикада сизге кеңешчи ошондой рекомендацияларды берет да. Эми мен айтып кеткендей азырынча ошо 150 өтүмөнү алдык, дагы 28-февралга чейин күтөбүз өтүмөлөрдү. Эми кандай этаптар бизде бар да, ошо кантип биз тандап алабыз да. Биз ошо өтүмөлөрдү баалоону өткөндөн кийин биз ошо өтүмөлөрдү тандалган айымдар менен интервью өткөзөбүз. Ошо интервьюда бир нече суроолор болот. Сиздин бизнесиңиз боюнча, сиздин бизнес идеяңар боюнча. Андан кийин ошо сиздердин документтериңерди карайбыз. Мисалы паспортуңарды карайбыз. Анан эгерде сиздин каттооңуз болсо, же болбосо патент менен иштесеңиздер, ошолорду карап чыгабыз дагы. Андан кийин мен айтып кеткендей 28-февралдан саат 5ке чейин ошо силердин өтүнүңөрдү күтөбүз. Андан кийин кандай критерийлер да биз ошо тандаганда кандай критерийлерди колдонобуз. Эң биринчи сиздер албетте Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болушуңар керек да. Анан биз бул программада жаш бизнес айым программасында биз бир гана айымдарды кабыл алабыз. Андан кийин көбүнчө биз ошо Эсик Көл областыны менен Нарын областындагы айымдарга көбүрөөк балл беребиз да. Эгерде башка райондордо, башка областтардан да айымдар болсо, биз аларды да карап чыгабыз. Бирок көбүнчө приоритет ошо Нарын жана Эсик Көл областындагы бизнес айымдарга басым жасайбыз да. Бирок негизи башка идеялар, абдан жакшы идеялар болсо, башка областтарда, мисалы Чүй областында же болбосо Жалал Абад областында, эгерде идеяңар же кызматыңар, продукцияңар абдан жакшы болсо, анда мүмкүн сиздерди дагы кабыл алышыбыз мүмкүн. 25% ошо башка областтардан
айымдарды кабыл алабыз да. Анан кийин негизи идеяңар туруктуу болуш керек да. Мисалы кечиресиздер, ошо өзүңөрдүн микрофонуңарды жаап койсоңуздар да, бизнес идеяңар мисалы туруктуу деген кандай? Мисалы ошо бизнес идеяңар, продукцияңар да, ошо продукциянын кардарлары болуш керек да. Кандайдыр бир ошо продукцияңарды же кызматыңарды сатууга сиздин мындай кандайдыр бир доказательство деп коет го, ошондой кандайдыр бир кызматыңар ошо керектүү болуш керек да. Базарда ошо суроо талапка ошо жооп бериш керек да. Анан сиз ошо бизнес ошо уюмуңузду, компанияңызды же болбосо ошо бизнес идеяңызды негиздөөчүсү болушуңуз керек да өзүңүзчү. Анан сиз жана өзүңүздүн мисалы партнеруңуз барбы? Эгерде партнеруңар бар болсо, ошо партнеруңуздар менен ошо өтүнмөнү жөнөтсөңүздөр болот да. Анан ак жооптой кечиресиздер, өчүрүп коесуздар. Рахмат. Анан кийин биз негизи ошо келечекте эгерде сиздин каттооңор жок болсо, ошо биз ошо келечекте ошо жети жумабы андан тышкары мүмкүнчүлүк болсо ошо каттоодон өтөөрүн биз көздөйбүз да. Андан кийин эгерде каттооңуз бар болсо андан жакшы да. Анан кийин мен жана программа боюнча расписанияны айтып кетпедимби? Ошо расписание боюнча ошо программага катышууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болушу керек, убактыңыз да болуш керек да. Ошо убактыңызды бөлүп, анан ошо тренерлер менен, анан кийин консультанттар менен иштөөгө мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. Анан мен жана айтып кеткендей, ошо компьютериңиз, анан кийин интернет, жакшы интернет болуш керек да, ылдамдуулугу жакшы интернетиңиз болуш керек. Биздин контакттарыбыз ылдыйда, анан кийин биздин ошо офисибиз Караколдо жайгашкан. Эгерде сурооңуздар болсо, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мен азыр бул чатта карап көрөйүн, кандайдыр бир суроолоруңуз бар болсо. Биякта Тутунова Перизат, компьютер жок, телефон менен окусак болобу дейт да. Мен айтып кеткендей, жанагындай мондай презентациялар болот эмеспи? Ошо презентациялар же болбосо видеолор, график же болбосо диаграмма менен болот да. Анан кийин эми мисалы телефондон абдан кичинекей болуп калат да, сизге жакшы көрүнбөйт. Андан кийин жанагы презентацияны сиз даярдаш үчүн сизге дагы ошо жанагы PowerPoint презентация деген программа бар, ошону колдонушуңар керек да. Анан кийин эми телефон анча ыңгайсыз болот да, анча жакшы болбойт да, мисалы телефон менен иштегенчи. Анан эгерде сиздин телефонуңар чоң болсо, мисалы экран менен ошо башка программалар PowerPoint же Excel'ден менен дагы жана финансовый модель боюнча иштейсиздер. Ошон үчүн сиздерге мындай катары бир ошо компьютер ыңгайлуу болот да, телефондон көрөчү. Так, андан тышкары Азизат Төрөкелди кызы Ош шаарынан жазып жатат. Ошо Ош шаарынан качса болобу депчи. Негизи биз жана мен айтып кетпедимби, 3 офисибиз бар Бишкекте,
Караколдо жана Ошто. Оштодагы квартал сайын ушундай акселерациялык же болбосо преакселерациялык программалар өтөт да. Бирок мисалы фокустар ар кандай болот. Мисалы мен жана айтып кеткендей мурдакылар жаш ишкер программасы болгон, жалаң эле жаштарды алганбыз. 18 жаштан 28 жашка чейин эле жаш адамдарды алганбыз да, бизнесмендерди. До этого андан биринчи программабыз бизнес рост деген орусча программа. Анда биз ошо регистрация өткөн ишкерлерди алганбыз да, мисалы ОСО, же болбосо патент менен иштегендер, же болбосо свидетельство о регистрации деп код индивидуального предпринимателя. Ошолор бар болсо, ошолор менен иштегенбиз да. Анан бул келе жаткан бул бизнес айым болуп атат, ошо жалаң эле бизнес айымдарды алабыз да. Ошондой эле биздин коллегалар Ошто ошондой программаларды өткөзөт да. Мисалы азыркы келе жаткан программа бул ошо жанагы тигүүчүлөр жана швейный отрасль боюнча иштегендерди кабыл алат да. Анан ошолор дагы квартал сайын ар кандай топиктерди өткөзөт. Аларга да тапшырсаңыздар болот, если топик сиздерге ошо ыңгайлуу болсо да. Же болбосо бизге да тапшырсаңыздар болот. Ошо мен айтып кеткендей 25%-ын ошо 25 адамдын 25%-ын биз ошо башка областтардан кабыл алабыз да. Эгерде сиздин идеяңыз же болбосо продукция, кызматыңыз абдан жакшы болсо, эгерде абдан потенциалы күчтүү болсо, анда сиздин ошо өтүнүңүздү тандап алышыңыз мүмкүн да. Айгүл Табалдиева дагы ошо Баткен областында мүмкүнчүлүк барбы дегендей, ооба, бардык эле областында мүмкүнчүлүк болот. Бирок биз ошо Ысык көл менен Нарын областында басым жасайбыз дагы. Эгерде сиздин кызматыңыз же болбосо продукцияңыз абдан келечекте потенциалы жакшы болсо, анда биз сиздерди тандап алышыбыз мүмкүн да. Өтүнмөлөрдү кантип беребиз дейт Гүлжамал Султаналиева. Формасы кандай болот дейт. Биз деген ошо бүгүн презентациядан кийин ошо саат 7-лерде бүтүп калабыз. Ошо андан кийин менин коллегам сиздерге имейл жөнөтөт дагы. Ошо имейлде сиз ошо өтүнмөнүн шилтемесин алып ошону колдонсоңуздар болот да. Андан кийин аман мүмкүн болсо бияка да ошо шилтемени чатка жөнөтүп койсоңуздар. Андан тышкары мен айтып кеткендей бизде сайт бар, башка каналдарыбыз бар, Telegram каналдарыбыз бар, андан кийин Instagramдарда баракчаларыбыз да бар. Ошого кирсеңиздер дагы ошо бизнес айым боюнча программа боюнча маалыматты алсаңыздар болот. Азиза Төрөкелди кызы айтып кеткендей, ошо Ош шаарында айтып кеттим, компьютериңиз, интернетиңиз бар болсо, жакшы идеяңыз болсо, анда ошо өтүнмөңүздү берсеңиздер болот. Мына менин коллегам Аман ошо шилтемени жибериди, ошо шилтемени 28 февраль боюнча февралга чейин толтурсаңыздар болот. Азиза Төрөкелди кызы, баардык окуулар онлайн катышса болобу? Ооба, онлайн катышса болот. Мен айтып кеткендей гибрид түрүндө өткөзөбүз. Мисалы деген мен айтып кеткендей Караколдогу катышуучуларга бул онлайн болот. Офлайн да болушу мүмкүн, онлайн да мүмкүн да. Мисалы кандайдыр бир топиктер, мен айтып кеткендей жана психология же болбосо гендердик топиктер боюнча биз офлайн встреча кылабыз. Андан биз мисалы Нарындан же болбосо Чүйдөн катышуучуларды кабыл алсак, ошолорду биз Караколго чакырабыз да. Эгерде кандайдыр бир ситуацияңыз болуп, анан
ошо офлайн мисалы каракоого бара албасаңыздар же болбосо катыша албасаңыздар албетте онлайн катышсаңыздар болот. Гибрид түрүндө өткөзөбүз да. Мисалы жарым катышуучу онлайн отурушу мүмкүн, жарымы офисте отурушу мүмкүн да. Убактысын жумуштан кийин жылдырсак болобу дейт Нарынгүл Омаровна. Эми биз негизи тренерлер, консультант, коучтер, анан мисалы мен Аман деле биз деле мисалы саат 9-дан саат 6-га чейин иштейбиз да. Андан кийин эми бизге анча ыңгайлуу болбойт да, мисалы деген биз эң башында ошо саат 9-дан кечки 9-га чейин иштеп, биз ошо эффективдүү иштей албай калганбыз да, анткени эч кандай эс ала албай калабыз. Эми биздин деле үй бүлөбүз бар, анан мисалы биз кечинде дагы кайра дагы башка тренингдер, коучингдерди өткөзө албайбыз. Ошон үчүн биз ошо саат 9-дан 6-га чейин иштейбиз да. Кайсы тармактагы бизнес приоритет болот дейт Nomad Museum деген. Nomad Museum өзүңүздүн фамилия жана аты жөнүңүздү жазып ийсеңиздер, негизи кандай тармактарды карайбыз? Албетте баардык тармактарды карайбыз, бирок мисалы деген алкогольный продукцияны же болбосо сигарета, табак секторунду биз поддержка кылбайбыз. Андан тышкары бизде айыл чарбанын мисалы деген өстүрүү же болбосо жанагы мал өстүрүүнү колдобойбуз. Мисалы деген ошо сүттү же болбосо этти продукция аны переработка кылып иштеп чыгып, мисалы колбаса же болбосо башка продукцияны, мисалы кефирби же болбосо айран, творог кылып сатасыңарбы, ошондой переработка кылсаңар, упаковка кылсаңыздар, анда биз поддержка кылабыз да. Ноутбукка кайсы программаларды көчүрөбүз дейт. Эми ноутбукка ошо албетте Zoom керек. Анан кийин биз Gmail Google Class'та иштейбиз. Көбүнчө ошо жанагы видеозапись, жанагы бүт материалдарды, тренингтердин материалдарын, презентацияларын, ошо бүт баарын ошо Google Class деп коебуз. Ошо Google Class'та сиздин ошо Gmail электрондук почтаңыз болуш керек да. Андан тышкары Excel таблицалар менен иштейсиздер, Word'то иштейсиңер, анан PowerPoint программада же болбосо башка мисалы программаларда иштешке мүмкүнчүлүк болот. Бирок мындай основной ошо Zoom, Gmail, Google Class, мисалы Canva болуш керек. Canva'да андай деле оорчулук жок ошо. Так. Айгүл Акбагышева баардык катышуучуларга ийгилик каалайм деп жазып жатат. Андан ар бирибиз өзүбүз өнүккөнгө аракет кылалы дейт. Мен мисалы ар кандай курстарга катышып жүрөм. Уюштуруучуларга ыраазычылык, сизге да рахмат катышып жатканыңызга. Акжолтой Жумаевна жазып атат. Сиз тигүү боюнча айтып кеттиңиз. Менин 2 кызым, 2 күйөө баламдын мүмкүнчүлүгү чектелүү, кулактары укпайт жана сүйлөбөйт. Ушуларга кандай поддержка болот дейт. Эми негизи биздин программа биз айымдарга фокус кылабыз, мигранттарга фокус кылабыз. Андан тышкары так,
мигрант айымдар анан жаштарга да басым кылабыз. Андан кийин эми мындай эми жакшы укпаса эметпесе кандай болот биздин программада оор болот го. Анткени биздин мисалы Zoom'да дагы биз угуп отуруш керек наушник менен, же болбосо тренерлерди дагы угуп отуруш керек да. Анан негизи мындай оор болуп калат го дейм да катышканга. Азиза Торокелди кызы, бул продукция иштеп чыкпасак дагы бирок кызмат көрсөтүү сыяктуу бизнес идеялар болобу дейт. Ооба, албетте болот. Мисалы ар кандай кызматтар мүмкүн бар. Мисалы туризм, же болбосо мисалы транспорттук кандайдыр бир кызматтарды өткөрөсүңөр, же болбосо ремонт кыласыңарбы, же болбосо парикмахерская, бул дагы чач тарачтар дагы мисалы кызматка кирет. Албетте болот. Биз Караколго барып сиздерден маалымат сурасак болобу дейт. Ооба, албетте Нуриза, сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Ошондой биздин офисибиз Алы Бакова 158-те 2-этажында жайгашкан. Бул ошо жана ЦУМ барго, ЦУМдун артында жайгашкан да. Ошол жака барып сурасаңыздар болот, же болбосо бизге да чалып же кат жазсаңыздар болот. Чатта менин суроолорум окулду го баардыгы да. Анда келгиле, анда биякта кол көтөрүп жаткандар Хафизаны көрүп жатам. Хафиза айым, сизде сурооңуздар болсо анда сурасаңыздар болот. Микрофонду жандырып сурасаңыздар болот. Хафиза айым. Так. Микрофонду жандыра албай атат го Хафиза айым. Анда башка суроолор. Так, мен ошол бала бакчада иштейм да, анан ушул IT жаатында ошол бала бакчаны өстүрүш керек болуп атат да. Бала бакчада жүрөсүзгү азыр, Сиздин сурооңуз IT жагын өнүктүрүү илеп жатасызбы же кандай? Мен сурооңузду жакшы түшүнбөй калдым. Так, ошол бала бакчага балдарды өзүнчө дагы IT класс ачып, ошол жерден балдарды IT программаларга бала бакчага ылайык приложенияларын жазган менен IT класс ачып өзгөчө бир садик кылалы деген максаттарыбыз бар эле да. Түшүнүктүү. Ооба, албетте Хафиза айым да бул да кызмат болуп эсептелет. Мисалы башка жанагы жаш ишкер жана бизнес рост деп айтып атпайбы программаларда, анда дагы ошондой курстардын кожоюндары да катышкан. Ошо сиздер дагы ошондой идеяңыз менен катышсаңыз болот. Албетте азыр негизи билимге аябай басым кылышат да негизичи. Эми өзүнүн баласына эчтеке аябайт, ошо билимге ошо акча көп сарпталат да. Ошон үчүн ооба жакшы идея, ошо менен жазсаңыздар болот. Алтынай спрашивает, да, скажите, пожалуйста, на русском обучение будет деген суроо, да? То есть, получается, я, как ранее сказала, данная программа, именно бизнес АИМ, она будет на кыргызском языке. Остальные программы в основном, скорее всего, будут тоже на кыргызском языке, но до конца года у нас еще предполагается, да, ежеквартально проводить программы, и, возможно, одна из них будет на русском. Но данная программа, она будет на кыргызском. Так.
Так, башка дагы сурооңуздар барбы? Хорошо, анда эгерде башка сурооңуздар жок болсо, анда бүгүнкү сессияны, маалыматтык сессияны анда жапсак, эгерде дагы мындан тышкары сурооңуздар болсо, анда сиз кат жазып, же болбосо биздин офиске келип, же болбосо телефон чалсаңыздар, биз сөзсүз сизге жообубузду беребиз. Мына чатта көрүп жатасыздар, биздин байланыш номерибиз 0500 00 37 15. Ошол номуруна чалсаңыздар болот. Анда бүгүнкү сессияны жабалы дагы жакшы бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн. Өтүнүңөрдү 28 февралга чейин күтүп алабыз. Чоң рахмат анда. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат, Анаржы. Жакшы калыңыздар.